Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, баарыңыздардын куттандуу күнүңүздөр менен. Мен кечки жумушум менен алек болуп жүрөм. Коёндорго жемин берип, чөбүн берип, суусун берип жатам. Буюрса коёнектерибиз чоңоюп атат. Жаңы эле үй саап бүттүм. Уйларыбыз базардан келгенден кийин саап, жемин берип койсом монтип жатышат эс алып. Бизде сүт кымбат болуп 20га көтөрүлдү. Кымбат болгону менен бир түк чөптүн баасы 340 сомго чейин кымбаттады. Арпалар 24 сомго чейин көтөрүлдү. Огородубузду балам сугарып коюптур. Бир сыйра огородумду көрсөтүп коеюн. Помидорлорум бышып атат дебедимби? Помидорлорум байлап атат. Бирок мындай саргарып бышыптырдыр. Мынакей саргара баштаптыр. Капусталарым баш байлаптыр мындай болуп. Буюрса июлдун аягында жей баштасак болот. Бадыраң септим, бадыраңдарым гүлдөй эле. Бирок аябай жыш сээп салыптырмын. Муну алып суюлткан жокмун. Бул болсо укроп менен сабиз. Бул болсо редискаларым. Редискаларым быйыл аябай жакшы чыкты. Чоң-чоң, бирок жеген киши жок. Тоокторго, жөжөлөргө жулуп берип атам. Бул кызылча. Бул болсо салат жалбырагы. Салат жалбырагын жесеңер абдан организмге пайдалуу. Мен 2 сол айдагам, абдан көп айдап алыптырмын. Буларды жулуп азыр жөжөлөргө берем. Менин үнүм же болбосо сөздөрүм башкача угулуп атса, кечирим сурайм. Анткени мен тишимди дарылатып аткам. Ошонун кесепетинен сөздөрүм башкача болуп атат го. Мынакей жулуп азыр жөжөлөргө алып барып берем. Силер редиска менен кандай кылып салат жасап жейсиңер? Жаза кеткиле комментарийге. Баягы жазында алган жөжөлөрүм мынакей уже тоок болуп баратат. Буларды тоокторго кошуш керек, тооканага. Антпесе батпай баратышат бул. Мынакей капустанын жалбырагын редиска салат жалбырагынан жулуп берейин, жешет. Дагы жанында калган кичинекей жөжөлөрүм дагы кийине чоңоюп атышат. Бул эмне порода тооктор билбейм, бирок арасында корозу көбүрөөк го дедим. Тажылары эмтене чоң. Менин былтыркы баскан тоогум бар болчу. Ошол тооканада жатып 5 жөжө чыгарыптыр. Мынакей жөжөлөрү.
Чөйжөлөрү 1 ай болуп калды. Кеч киргенде мындай болуп балдарын алып алып сарайдын бурчуна жатып алышат. Менин 4 тогум бар. Ушинтип күнүнө 2ден жумуртка туулатышат. Азыр муну сууга жуйм, тазалап, анан холодильникке салам. Балам картошка сугарып бүттү. Картошкаларыбыз гүлдөп баштады. Буюрса, августта казып жей баштайбыз. Мен музыка мындан кийин койбойм YouTube'дан, а то нарушение авторских права деп эметип атат, монетизация болбойт деп. Ошондуктан музыкасы жок видеолорду чыгарып баштайм. Эми розаларымды көрсөтө кетейин. Менин розаларым гүлдөп бүттү, мынакей сон болуп. Эми жалбырактары мындай жуулунуп атат. Эми муну биз секатор менен кесип таштайбыз, кайра дагы жаңы баш байлап, жаңы гүлдөр чыга баштайт. Мондай дагы гүлдөрүм бар. İçine kurt кирип алганбы? Өңү да аябай жакшы, жыттары да жакшы. Бул болсо турецкий гвоздика деп үрөнү менен сеп көбөйткөм. Могу баштары гүлдөп бүткөндө кара үрөндөрү чыгат, майда кургатып алсаңар, ошону сепсеңер эле өсүп баштайт. Болбосо түбү тамыры менен казып деле отургузсаңар батыраак өсөт. Анан мондай розам бар. Агала, кызлала дейби. Анан мондай эле бир эле эмесинен бутагынан гүлдөйт экен көп баш болуп. Мына бул гүлүм дагы уже түшүп атат. Мунун баштарын эми секатор менен кескилейм. Секатор менен кескенден кийин кайра эле тетиндей баштар чыга баштайт, жаңы гүлдөчү. Анан гүлдөйт кайрадан. Бул розамдын өңү мындан карараак, бордовыйраак деп коелу. Бордовый болчу, бирок видеодон кызыл көрүнүп атат. Буларым дагы мына гүлдөп бүттү. Бул жерди биз арык менен 2 күндө, 3 күндө бир сугаргандыктан отосу бат-бат өсүп турат. Мындай уйгактын жалбырагын алып, коенектерге жулуп берем. Коенектер жакшы жейт. Азыр жем жеп тоюп алды окшойт да. Жегилери келбей атат. Эми буларга өзүнчө клетка жасабаса, батпай калышты окшойт бияка үчөө. Үйдөгү гүлдөрүмдү дагы тааныштыра кетейин. Мондай гүлүм бар. Муну эжем берген. Аябай жагат, чоң жалбырак болуп өсөт. Бул гүл күнгө коюп койсом, күндүз үйбөйт экен. Монтип жалбырактары саргая баштайт. Ошондуктан күн тийбеген жерге коюп өстүрүш керек экен. Мунун арасынан матроскалар өсүп чыгат экен. Мынтип бөлүп отургузуп койсом, бу деле бат эле өстү. Мынакей.
жакшы көрүнөт экен. Бүгүн биздикине таксырымдын ата-энеси жана бир туугандары келишет. Мен кыздарым менен дасторкон даярдап койдум. Бул жерден пирогду Алия жасады. Ролланы мен жасадым. Анан баклажанды Алия жасады. Эжелери менен тизишти. Борсокту Индира Алина жасады. Мынакей могул пирогду Алия жасады. Ыйлак пирог деп муну кесип жегенде ичинен ак бирдемеси мынтип чыгат экен, анан ыйлагандай болуп калат экен да, ак. Анан жер жемиш алдым, жүзүм алдым. Ролланы мен балык менен жасабайм, ролланы кеме менен, колбаса менен, анан крабовый таякчалар менен жасайм. Салат жалбырак өзүмдүн огородумда өсөт, андан үсүп келип кооздоп койдук. Момундай хворост сатылат, аны бышырып сгущенка менен аралаштырып койдук. Баарыңыздарга чоң рахмат көргөнүңүздөргө. Менин каналыма катталыңыздар, көбүрөөк көрүп туруңуздар, бөлүшүңүздөр. Баарыңардын үй бүлөңүздөргө бактылуулук каалайм, ден соолук каалайм, тынчтык каалайм, ынтымак каалайм. Баарыңыздарга чоң рахмат көргөнүңүздөргө. Көрүп туруңуздар.